бул Кыргызстанда сатылып аткан дары-дармектердин канча пайызы чындап эффективдүү, мындай керек болгон дарылар? Аптекадагы дарылардын 95% эффектиси жок, кайра уу болуп кайтат. Дагы да айтып атам. Дагы да. Кайсы бир дары синтетикалык жол менен таблеткага айландырды, ал силерге кайра зыян болуп кайтат. 3-чү жолу кайталап атам. Ооруну дары эмес, иммунитет жеңет. Дагы да айтып атам, жана дарыны ичиме сакайып калдым, мынтип калдым, ал убактылуу эле. Ал оңой эле. Башың ооруп атабы, дарыяшың басылып калды. Дальше себеби эмне? Давление болуп атабы, давление түшүрүп салың, ал себебин издеп туруп почкаңа уруп аткандар. Жана ушул сыяктуу нерселерден биз дары-дарылап атат деп биздин мээбизге илгертен коюп салган эмне? Телевидение барсаңдар реклама, дары-дарылап атат, врачтар деле айтат, кошунаң деле азыр абысына дарыгер болуп калган. Мен кызыма мына балам берме ушу дарылайт экен деп азыр ушул жака ишенип ошо дагы да айтам. 95% дарылар дарылабайт, алар синтетика. Иммунитетиңер карагыла. А иммунитетти эмне көтөрөт? Бул уже экинчи